Зекетти бизде Тавба сүрөсүнүн 60-аятында аябай кенен баяндап койгон. Бул жерде иннама садакаты лил фукара вал масакин вал амилин алейха деп кетет. Ушу 7-8 түрдүү адамды айтат. Мындайча айтканда муктаж адамдарга берилет. Ал мисалы ошол кедей болсо, кембагал болсо, жетим болсо, кээ бир учурларда ошол учурларда зекетти атайын жыйнаган адамдар болгон экен. Пайгамбарыбыз атайын дайындаган. Ошолорго да берсе болот, себеби аларга жумуш катары. Андан кийин кимдин карызы бар болсо, ошого дагы зекетти берсе болот. Андан кийин жолоочуга. Мурда билебиз да, эми жолоочулар аябай кыйналган, ат эшек менен, азыркыдай мүмкүнчүлүк жок. Үйүндө акчасы бар болсо дагы, бирок жолоочу бол сапарда жүргөндө акчасы жок болуп калса, ошол адамга да үйүнө жетип алыш үчүн же тамак ашына башкасына зекет берсе болот. Андан кийин Алла Таала жолунда чыккандарга, Алла Таала жолунда жүргөндөргө, баягы бизде азыр ушуда баягы медреседе окуп аткандар бар, ошо фи сабилилла, ибн сабил деп коет. Ибн сабил бул ошол жолоочулар. Ушул 7-8 түрдүү адамга баягы зекет берип аткан адам кимисине тандап берсе да боло берет, же мал мүлкү көбүрөөк болсо баарына берсе да боло берет, бирөөсүнө берсе дагы фарздан кутулду деп эсептелине берет.